Все, Поддержка за мной, становись. Внимание, пошел. Учурда атайын багыттагы Пантера отряды барымтадагы адамдарды мени куткарып жана ошондой эле имаратты тазалоо атайын операциясын жүргүзүп жатат. Бул жерде абдан коркунучтуу. İmarаттын ичи тазаланды. Өздүк курамдын ичинде жоготуулар болгон жок. Туткундагы адам куткарылды. 2 баскынчы өтүлдү. Чыгууга уруксат сурайм. Внимание. Пошел. Рота, подъем! Игеркидей азыр армияда баланча бир убакытта кийинесиң деген жок. Шарт бирок ошентсе дагы мүмкүн болушунча батыраак кийинип, катарга тизилип туруп калыш керек. Дагы? Ким өзүңөр түтпөйсүңөр, ким түтпөйт форманы? Өзіміз үтіктейбіз. Дагы эмнени үйрөнүп атасың? Биринчи эмнеден кыйналдың? Биринчи суу ичкенден эле кыйналдым, суудан эле. Көк аттын шаркырап аккан суусу жок да бул жерде. Ошодон эле кыйналдым. Рота, түздүн! Түз тур! Азыр таңкы саат 6-дан 5 мүнөт өттү, сиздер таттуу уйкуда жатканда армияда жоокерлердин күнү башталды. Саламатсыңарбы жолдоштор! Эркин тур! Рота, сол, оң! Адам, да! Чүйдөгү Кой Таш аскердик бөлүгү. Бул жигиттер мында келгенине жарым ай чаганы болуптур. Күзгү чакырык менен келген 200 ашуун жигиттин алдында 1 жылдык аскердик кызмат өтөө милдети турат. Эмне түздүн? Түз тур! Движения на полу себя ноги. Атайын багыттагы Пантера отрядынын снайперлери күнүмдүк машыгууларын өткөрүп жатышат. Аталган аскердик бөлүккө түшкөн жоокерлердин бардыгы эле снайпер боло албайт. Снайпер болуш үчүн көптөгөн даярдыктан өтүш керек. Анан адамдын өзүнүн кандайдыр бир жөндөмү болот да бул снайпер болуш үчүнчү. Сезим табындай кантип атыш керек. Баскычты снайпердин баскычын кантип кайсы учурда басыш керек, кантип дем алыш керек. Бүт ушулардан өтөт да, ушундай өзүнүн жөндөмдүүлүгү болгон киши гана снайпер болот. Бул снайперлер азыр контракттык негизде кызмат өтөшөт. Ал эми жаңы түшкөн жоокерлер 1 жылдык аскер милдетин өтөгөндөн кийин гана жөндөмүнө жараша снайперлердин катарына кабыл алынышы мүмкүн. Армиядан акча берип кутулгандан көрө солдаттын кызыктуу жашоосун көргөн жакшы деп чакырышат көз катарлар. Бардыгын эле негизи акча чечпейт да. Анткени деген баарын акчада эле жүрө берсек деле болбойт негизичи. Бизде деле шарттар жакшы. Өзүңүздөр аз көрөсүздөр. Бардык шарттар жакшы да, эмнеге келгенде. Машыгуучу жайлар бар, спорт залдар бар.
бассейндер бар. Кандай десем, мына горный подготовка деген бар. Азыр өзүңүздөр көрүңүздөр. Террорго каршы даярдык боюнча алар бар. Негизин айтканда, бул жака келиш негизи кызмат өтөш аябай эле кызык да. Мен ошонтип эсептейм. Ошон үчүн мен биякта 8 жылдан бери кызмат өтөп жатам. Дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, эртең мененки тамактан кийин ок атуу шаарчасы күтүп турат. Шаарчада алгач өмүр коопсуздугу боюнча сабак, андан кийин гана автомат менен таанышуу. Бул жерде балдар, жаш жоокерлер келгенде үйүнөн автоматты толук кармап, кандай чогултат, кандай кайсы механизм эмне жумуш кылат, ошонун баарын окуп үйрөнүшөт бул жерде. Анан туура чогултуп, Үйрөндүбү? Силер үйрөнгөнбү? кимиңер чогулта Ким аласың? чогултуп берет? Кел. Сен бияк чогулт, сен бияк чогулт. Катарда Жокер Шатманов. Жолдош полковник катарда Жокер Шатманов чогултууну аяктады. Всё, катарга тургула. Жарайт, рахмат. Эми өзүңүз чачып чогултуп бербейсизби убакытка карап? Жолдош командир, баштадык. Азыр ошондо 48 секунд болду да? Канаттан өтүп кетти меник. Эмеден Нормалден ашып кетти. чогултуп кайра жыйнаганчы ошондо 48 секунд болсо, Общий 48 болду. общий 48 болду. Сиздики орточо болуптур да, 48 Орточо. болгондо. Рахмат. Внимание! На рубеж открытия огня. Бою! Ушул команданы алгандан кийин жаш жоокерлер куралды колуна алып келип жатышат. Жатуунун ыкмасын да үйрөтүшөт буларга. Жатуунун ыкмасын. Октоонун ыкмасын дагы. Оң кол менен иштейсиздер. Все. Чарасы бар магазиндик. Тартпа. Биз азыр бул жерден ок атууга даярдык көрүп атабыз. Мунун ичинде ок жок. Мынакей азыр чыныгы окторду атып көрөбүз. Жолдош лейтенант, бул жерде эмне окуу машыгы болуп атат? Бул жер номер 5-чи ок орду. Бул жерде командирдин яшигинин ок дарыны коротпой, ок дарсыз туура атууга үйрөтүү. Ок орду. Токтот. Бул жерден жокерлер 10 метр аралыкта коюлган командир яшигинде атайын ак түстө кагаз жабылган, Тетеги? ак түстө жабылган экран болот. Экранганан линейка болот. Ошону жылдырып турат. Бул жерден болсо биз мындай куралды туура мушка менен алып, туура ок менен алып, и ошол жерден атат белгиле деп команда берет. Сызгычта атайын өзүнүн тешиктери бар. Баа коюлчу. Эң жакшы жана канаттан. Ок жок бут атуу экен да бул. Ок жок бут атуу. Ок коросуз туура атууга үйрөтөт. Жап кайра. Эми мээлеп жатабыз. Бул жерге кабыл алынган жоокерлер бир жумадан кийин ушинтип чыныгы окту атып машыгып башташат. Жумасына бирден жолу армиядан кеткиче.